Балыкчы шаарынын Саякбай Каралаев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы таштандыларга жана көзөмөлсүз өскөн бак-дарактарга толуп, шаардын жалпы көрүнүштөрүн бузуп келет. Бул көрүнүш экологиялык жана санитардык абалга да терс таасирин тийгизип жатат. Бияка келгенде ушундай бир жаман кайдыгерлик кылат да. Адамдын баары эле азыр акылдуу, окуучулар деле баары тең эле. Бирок ошолор балдарындагы келиндер жетелеп баратып, ушу телефон көп мешайт этет. Телефондорун карап балдарын таштап коет, алар деген бояктын баарын тебелейт, гүлдөрдүн баарын үзөт. Анан айтасың, жаман көрүнөт. Анан айтсаң деген эл ошентип айтат, сен иштеп атасың, акча алып атасың, тазала, иште деп коет. Анан оозуң жабылып калат, аларды эмне деп кармашасың. Өзүң картаң болсоң, мен айткандан айтам, мен 66-70-теги аялмын, мендей болгон энеңер бар, чоң энеңер бар. Ошолор сыйлабайсыңар, ошолор көчөнү силердин баскан жолуңарды тазалап жүрсө кандай болот эле. Силер деген могу жерде семечка, тамеки, бүт барын, чипсы жесеңер, чипсиси, согу ичсеңер, согу, аны еще сийип чечип кетишет, ошо жерге эле сийип чечип кетишет. Тургундардын айтымында бул аймактагы таштандылар көптөн бери тазаланбай, чөптөр жана бактар иретке келтирилбей келет. Мындай абал шаардын тургундарына да, конокторуна да жагымсыз таасир калтырууда. Айрыкча мында жайгашкан мейманкана жана адвокаттык кеңсенин айланасындагы таштандылар адамдын көзүнө дароо эле урунат. Ушул көчөдө жашайбыз, Каралаева 21. Бул үйдө ата-энемдин үйү. Ата-энемдин үйүнө жайында эле келебиз. Ушул үйдүн акыбалы начар болуп турат. Биякта карган пенсионерлер жашайт жалаң эле. Ошо биздин тамыбыздын сыртын шыбап бересиңерби, же өзүбүз шыбайбызбы? Каяка кайрыларды билбей жүрөм мен деле көптөн бери. Атак тазалыкты сактап турабыз. Коро четтерин барын шыпырып, мусорлорун алып, тазалап турам өзүм жайкысын келгенде. Көрктүү болсо бизге деле пайда да жакшы. Тем более биздин үйдүн астыбызда адвокатский, нотариус конторалар бар. Аяка көп элдердин баары келет. Ушу бактарды былтыр кыйганбыз. Анан кайра эле болбой эле өсүп атат. Тегерек четтеги мына жаныбызда Кут Жылдыз деген гостиница бар. Толтура машинелер келет түнү бою. Ошол машинелер мусорлордун баарын таштап кетишет. Бүт мусорлордун баарын мен жыйнайм. Алар эми мындай болуп атат. Могу гостиницада мусорлорун төкпөй эле ошо мусордун ичинен өрттөп атышат. Ошону да бир карап бергилечи. Албетте шаарыбызда жагымдуу, үлгүлүү көрүнүштөр да жок эмес. Мисалы, Ысык көл кинотеатрынын айланасы таза жана көрктүү сакталганын көрүп, кубанып калдык. Бул таза айлана чөйрөгө болгон урмат сыйдан жана жарандык жоопкерчиликтин ачык белгиси. Тазалык боюнча биз бияктарды тазалап турабыз, чөптөрүн жуулуп, постоянно тазалыкты кармап турабыз. Тегерек четибиз тазалап, мындай өзүбүздүн территориябызды тазалап, мусорлорун алып, чөптөрүн жуулуп, бактарыбызды сугарып, тиякта эмелерди сугарып, тазалык кармаганга эме кылып атабыз. Сууну таштап кетишет, бул мусорный бак болот. Кечкисин көп биякта отургандар, эс алгандар болот. Бияка балдарын ойнотушуп кетишет, мусорлар таштайт. Күндө эртең менен атайын бизде садовник, дворнигибиз бар. Ошо келип бияктарды тазалыкты карап, тазалап кетишет да. Ар бир жеке ишкерлер жана кафе иштеткендер, ар бир тегерегибизди таза кармап эле тазалыкты сактап турсак жакшы болот эле. Шаарды көрктүү сактоо бир гана коммуналдык кызматтардын эмес, ар бирибиздин милдетибиз. Келгиле шаарыбызды тазалыгына, көркүнө салым кошолу.